Бул талаада терилген кулпунайлар күн сайын экспорттоочуларга өткөрүлөт. Андан соң кылдаттык менен таңгакталып, алыскы өлкөлөрдөгү кардарларга жөнөтүлөт. Тилекке каршы 3 күн өтпөй, ошол эле мөмө өзүнүн алгачкы сапатын жоготуп баштайт. Бул эле товарный вид өлүп атат деп. Ушундай болот. Мондай метин болот, бүт эч ким албай атат да. Ушинтип келип атыр өзүчү. Ночью 3-4 часа ложимся спать, и утром 8-9 уже надо работать. Клубниканы атайын бир эмеге оборудованиянын ичине салып, канча скорость менен дем алып атат дегенди жана текшерип, анан ошого жараша тешиктерди жасашат экен. Азыр бул силерге бергендерде тешиктери бар. Барбы? Бирок көрбөйсүңөр. Микро тешиктер, аябай майда тешиктер болот экен. Дышиши. Анан ошол үчүн мунун ичинде кислород где-то 10% түшөт экен, 21%-дан 10% түшөт экен. Углекислый газ болсо ошол дагы кичине көбөйүп, бирок мындай баланс ушунча баланс кармайт экен, бул тиги бузулганды токтотсат. Бул ошол эле, только эме оборудованиясы жок, бирок эффект ошондой эле да. Базарга сүйрөйбүз азыр. Сураганына беребиз мынакей. Товар бомба. Ушуну кошуп атып, мына пошотуп тактап. Кулпунай абдан назик мөмө. Ал дем алат, ным чыгарат, жылуулукка чыдабайт. Ошондуктан көпкө сакталбайт. Даамы да, сырткы көрүнүшү да батыр өзгөрөт. Мындай абал экспорт үчүн чоң тоскоолдук болуп келет. Экспорттоочулардын айтымында көп учурда жемиш кардарга жеткенче эле бузулуп калат. Айрым учурларда буйрутма толугу менен артка кайтарылган учурлар да болгон. Эгерде ачык болуп турса, булар кадимкидей аябай катуу дем алат экен да. Дем алганда жана углекислый газ чыгат да. Булар пакетине киргизгенде ошол углекислый газ 2 эсе азыраак чыгып баштайт. Бузулуу процесси 2 эсе узагыраак болуп өтөт экен да. Анан атайын эми ар кандай презентацияларды кылганда, ар кандай сөздөрдү укканда ал бир нерсе, анан биротоло эле алып келгиле көрсөткүлө дедим да. Чтобы силер мына азыр ушул пакеттерди алып, например, приемкага азыр келген клубникаларды салып, азыр болсо мындай пробный, мындай 2 түрүн эле алып келип берип коюптур, анан по факту көрөсүңөр дейт да. Плюс 4 койсоңор 10 күндөн кийин товарный вид жоголуп калат го деп туурабы? Муну көрөсүңөр, товарный вид да сакталат экен да. Бүгүн 21 май, ошондо бияка эмкиде 28 майда келип замерлер мына бүгүн 28 май. Эртең мененки саат 9. Биз өзүңөр билгендей бада эксперименттерди баштаганбыз. Голландиялык компания Perfatec бизге 2 лайнерди берген жана пакеттерди атайын. Бирок бир эле но бар болчу да, ал лайнерлер температураны түшүрүлүп жана плюс 2ге түшүрүлүп туруп, анан ошого салыныш керек эле да. Ошол үчүн бул эксперимент кичине туура эмесирээк лайнерлер менен жасалган, бирок ошону дагы биз көрөлү, пакеттерди көрөлү, кандай эффект болот экенинчи. Клубникалар ачык жерде шамалдап калгандар. Эми ар кандайлар бар экен, биякта деле ошондойлор бар экен, кээ бирлери. Кичине эметип калгандарчы, бирок в целом мындай жалпы караганда бияк жакшыраактай көрүнөт да. Жакшылап көрө алгыла, айырмасын байкайлы. Perfatec Голландияда иштелип чыккан заманбап технология. Бул ишканада чыгарылган таңгактар мөмө менен бирге дем алат. Ар бир таңгакка атайын лазер аркылуу 1000 микро тешиктер түшүрүлөт. Бул мөмөнүн ичинде кычкылтек менен көмүр кычкыл газынын балансын туура кармап турат. Мөмө дем алып жашоосун улантат, бирок картайбайт. Канча учурда? 2 жума. Бир проблема болгон экен. Азыр могу менен текшеребиз. Датчик эме температуралардычы.
силерде бир нече саат быкшып кеттир бул. Халайник иштеп өттүр ма? Иштептир. Ысып кеттир. Действительно мода өлбөйт экен, а? 2 жума. Кандай болуп калган экен? Могу иштетсе болот экен. 3 жума oldu mu olay? 2 жума. 2 жума. 2 недели. Сплошной. Муну дал деле рынок түргөн башка. Жок, ойлоп жүргөнмүн. Бул кичине ачып кеткен дамы бул байкы эмеден болгон. Температура көтөрүлүп кеткен. Эгер режимди кармай турганбыз, турur экен да. И то бул перфорациясы туура эмес жасалганы. Перфорациясы көбүрөөк жасалыш керек экен да. Анткени бул жана +2, +4 градуска коюлган да. Чуткин запах есть шикарная. Муну жана болсо Ну, ачып кстати, сохранилась, да, она? Здесь лучше, холодильникте чем... буздатып турупчу. Анан кийин упаковка кылып туруп жөнөтө турган болсо. Бир ай Как туруп в прошлый раз остался. Рынокты өзгөрткөн экен да. Мексиканын клубникасы Канадага кириптир. Ушул пакет менен. Ага чейин, акасы Мексикадан Канадага 6-7 сутка жүрөт экен. Если бы перфорация Biz была Моуменен- верная бы, то Моумен мне именно кажется, это было бы Москвага. неплохо. Европа. Да, вот нормально было. Москвага эмес, Москва проблема жок. Европага сурап Мне атат. нравится. Да? Жакшы холодильный прикулингти жасаттырып туруп киргизсе болот экен да. Монуку тешиктери көбүрөөк. Надо же какая. А? Я думала, она уже вообще будет, уже загниет, а она нет. Даже у нас вот холодильник в режиме не работал. Открывали, закрывали. То есть не было Открыто вот стояло, идеальных, да, условий? Черешню поставили. Ну, температура разная была. Попробуем. Вот это лучше даже. Да, она сладкая, да? А, сладкая. Вот это даже сладость. Да, она как бы... Вкус у нее Хорошо, ештеке болгон. Свежая как будто. Я не ожидал такого-то результата. Я думал, вместе они испортили, а вот открытый. Монуку 4000 перфорация жакшыраак экен. Бул жана температурный режим балдар айтышканти холодильникти өчүрүп салган экен, бир нече саат 20 градус, 30 градус ай ысык болуп кеткен дейт кечинче. Ошол үчүн дети даамы бар да кичине ачыганча. 14-күнү кадимки кулпунай толугу менен жараксыз болуп калды. Ал эми перфотек таңгагындагысы бир аз гана өзгөрүүлөрү болбосо сатууга жарамдуу. 2000-3000 же болбосо 4000 деген сан бул 1 чарчы метр пленкага түшүрүлгөн микротешиктердин саны. Бул таңгак мөмөгө өзүнүн табигый дем алуусун улантууга шарт түзөт. Мөмө туура сакталып жана баат бузулбайт. Ошентип кыргызстандык мөмөлөрдү алыскы аралыктарга чейин жеткирүүгө мүмкүнчүлүк болот. Бул демилгени Мөмө ассоциациясы колдоого алып, Перфотек компаниясынын өкүлдөрү менен Кыргызстандагы фермерлердин жолугуусун уюштуруп, алгачкы кадамдар жасалды. Бuyakta канча кислород, канча углекислый газ дегенди текшерет да. Атмосферада, например, стандартный ушундай да атмосфераныкычы. Буларда кислород аз болгон үчүн жана бузулуу процесстер жайылып кетет да. Жайлап кетет. Здесь ягода, видите, хоть после даже заморозки она уже быстрее разморозилась. То есть внутри пакетов температура еще как бы держится, да? Эгер сиз даяр мөмөнү алыскы рыноктарга жеткирүүнү максат кылсаңыз, туура таңгактоо технологиясын колдонуңуз. Бул кыргыз мөмөсүн дүйнөгө сапаттуу жеткирүү мүмкүнчүлүгү. Перфотек бул жөн гана таңгак эмес, бул келечек.